Assalamu alaikum туғандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге экран астында турган эки тектүү козгочкорду көрсөтүп беребиз. Эми чындап мушу козуларды линиясына карап сатып алсаңыздар болот. Азыр мен бир четтен линиясын сураймын, кайсы кородон чыкканын сураймын. Мындайча айтканда атактуу кочкордун линиясынан болуп калат экен. Экөө тең бульдозердин неберелери тугандар. Бульдозердин неберелери. Жаш козгочкорлор 8 айга чукул козгочкорлор экен. Учурда биз Манас аэропортунун астындагы Дача суунун дал өзүндө турабыз. Буларды кичинекей кезинде сатып алган экен. Бул баягы өзгөндүк Бишкекте Акбатада жашаган Дордой тарапта. Каныбек байкени билесиздер. Түштүк регионунан көп жылдан бери арашаңга аралашып жүрөт. Ошо киши Айша таза болот экен, мына ошо кишиден сатып алган экен. Буларды кичинекей кезинде. Булардын атасы бульдозердин түздөн түз баласы экен. Казакстандан Али Баба байкеден алып келген экен булардын атасына. Энелери ошо кишинин өзүнүн койлору экен. Жаш козгочкорлор. Булар болсо ким кайсысын жактырса, любойун тандаса боло берет экен. Вообще энеси башка, атасы бир экен булар. Бирок бир кородон чыккан. Многу козуну мен бир четке маалымат берем. Мына ошо 8 айлык козу, кулактардын расположениясын көрдүңүздөр. Күн суыткан сайын бир аз темный болот. Бирок ушунун куйругу өтө идеал куйрук экен. Примерно кулактары 19. Өтө жаш козулар. Менимче жайкы окшойт, а? Жайкы экен. Бирөөс алып калабыз өзүбүз. Уруктукка. Уруктукка бирөөс алып калабыз. Сиз өзүң эмне койгойдой эмне алдыңыз беле? Койлорго коелу деп алганбыз өзүбүзчү, уруктуккачы. Алан бир аз кийин керек болгондо жайгашып, бирөөсүн сатып алып чечтик. Бирөөсүн алып калабыз. Келген клиент кимиси келсе да экөөнүн бирөөсүн тандайт, бирөөсү өзүбүзгө калат. Бирок белдери да түз, кабыргалуу, чат аяктары кең, моюндары жоон козулар экен, а? Просто жаш экен да. Мына козунун беркинин куйругу идеал экен. Мына азыр эми эле күн чыкты тугандар, саат 9:30. Бир аз могу күн суукта темный көрүнөт. Атак многунун өңүнө мен мына баштары молочный, жүнү мандарин экенине мен өзүм гарантия берем мына. Барган сайын өзү негизи темный болот да, суукта. Суукта темный болуп кетет. Мунун генетикасын бааласаңыздар болот. Атасынын сүрөттөрү бар экен. Если что каалагандар болсо, Каныбек байкенин коросуна барып туруп, атасын көрүп турган алсаңыздар да боло берет. Атасы бульдозердин баласы, энелеричи? Тукумдары, эне тарабынан. Уак экөө тең мощный. Бульдозер өзү красавчиктин баласы. Булардын атасы бульдозердин баласы экен. Азыр бульдозер билесиздер, Казакстанда, мына Чуда Али Баба байкеде турат. Азыр мындайча айтканда чоң кочкорлордун арасында эң кыйын кочкорлордун бири. Өтө көп кызыктар болгон адамдар бар. Ал кочкорго дагы балдары өтө кымбат болот. Азыркы темпте. Ал кочкордун стойкасы күчтүү да. Мына ушунуку жаман окшошту магачы. Бульдозердин стойкасына. Мына өзү айтып, аты эле бульдозер деп турат го. Бүт нерсени сүрүп кетчүдөй сүрдүү басат да. Атак мына ушулардан чыгат да өзү мына. Булардын кандай десем мына. Экөөсүнүн тең тумшугу окшош. Өңүнүн айырмасы бар. Белдери түз, шыйрактарынын, буттарынын түзүлүштөрү өтө идеал. Аркы кар жаап аткан козунуку бир аз жоонураак. Көкүрөктөрү кеңирээк экен. Моюндары жоонураак. Атак экөөсүнүн кимисин алсаңыздар өзүңүздөр билесиздер. Бирок ошейник тагылган козгочкордун баасы 200 миңге коюлду. Мунун энесини дагы Каныбек байкеден барып сурасаңыздар болсо керек деп ойлойм. Потому что Айша атасынан алыптыр. Мына козун өтө жакшы алыптыр да. Мага ушу козгочкор өтө жакты. Мына жылдызы бар экен, ден соолугу таза экен, буттары билимсизден жоон, өңдөрү өтө сонун, мандарин өңдө. Тумшуктары да идеал чыккан. Тумшугунун бул жагына дагы жоондугу, ширинасы өтө мыкты. Кулагын расположениясы агып турат. Көзгө уруйн. Төш, вообще мощно чыгыптыр. Булар Дача сууда турат.
уруктукка алынган козгочколор айтты, акча керек болду, срочно сатып атабыз деди. Кызыккандар келиңиздер. Чистотасы менен өзү тектүү экени дароо билинди мына козунун. Аркынын баасы келишимди. Кызыккандар ага чалып көрө бересиздер. А так мына козунун баасы 200 миң сом. Кайсы бири биринчи сатылса болду, калган сатылбайт экен. Экөөнүн бири сатылат экен туугандар. Кызыккандар дароо чалып көрүңүздөр. Мен азыр ээсинен бир аз сурайын. Анда келгенден бери ушул жерде эле турат да. Келгенден бери ушул жерде кичинекейинен бери алган бир өзүм. Тандоо. Тандоо алган ошо. Энесин көргөнсүзбү? Энесин да көргөм, чоң койлор. Энеси Акбатыда турат, Акбатыда турат, ошо Астамдын короосунан чыккан бул кошкорлор. Ошо келген келген клиент болсо бирөөсү сатылса бирөөсү өзүбүзгө калат уртукачы койлор болчу. Машалла. Мунун башында эмне бар? Ак. Тажысы бул клеткасы тажыда чыккан. Тажы, тажы башына тажысы бар. Адамга жакын экен бирок көргөчкөнбүз. 8 ай эми болду. 8 ай. Бул ошондо примерно майский коз экен, Атак жаш коз экен туугандар. Көрүнүшүнөн эле дароо билдиңиздер. Негизи чалып байланышасыздар. Видеобузду жыйынтайбыз. Таң эртең күн өтө суук бул жакта. Атасындагы сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Если ушунчалык кызыктар адам болсо, мына байкебиз менен биргеликте атасын көрсөтүп, атасы бар бекен азыр? Жок. Айша таңсы тура экен атасы? Бар. Кызыктар болсо апар көрсөтүп кое бересиздер. Апар көрсөтүп коет экен. Эгер кызыккандар болсо, дароо барып атасын көрүп, энесин көрүп, сурап билип, тегин тактап алыңыздар сиздер. Сандан сапатка. Мына мунун неси бартуу, генетикасы бартуу. Мындай сындуу, сапаттуу козлорду алганга аракет кылыш керек.